Assalamu alaikum ардактуу Boşqor YouTube kanalыбыздын көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкери, чабандес, балбандар. Биз бүгүн Ноокат чергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Ноокат районуна караштуу Кеңеш айылдык аймагынын Кызыл Аскер айылында турабыз. Кызыл Аскерде мына келишкен чабар күлүк аттар алмаздан сатылат экен. Сиздерге маалымат жеткирип бөлүшүп өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар, кандай аттар чыгат маалыматына чогуу күбө болобуз. Аттарга лайк басып бөлүшүп коюңуздар туугандар. Алмаз маалыматты берет. Алмаз, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сен сол жакшыштар, жакшыбы? Эки ат чыгат экен да бул чыгарылышта. Чабар мындай курч аттар чыгат окшойт. Чабышып келдиңер го келгенде эле. Саламат. Иштер жакшыбы, Алмаз? Бөдөш жардамда экен да, бөдөш. Саламат, иштер жакшыбы? Жакшы. Ушул эки ат сатууга чыгат. Бир-бирден маалымат берели. Бир-бирден маалыматты берелеми? Бул минген аттын тууралуу маалыматты берчи, Алмаз. Бул минген аттын маалымат берсем 5 жаш. 5 жаш. Газуусун эми сайды. Мынакей көрүп турасыздар, узун, жакшы ат экен. Мына чат каяктарында байкаңыздар. Эки аттын кайсынысы көңүлүңүздөргө туура келсе байланышып бересиздер. 5 жаш. Пародасы кандай болду? Бунун пародасы атактуу бир аттын баласы экен булчу. Жалал-Абадтан келди мага. Жалал-Абадтан келди. Таза кыргыз жылкысы. Мына жерде кандай табырбасы бар? Бул жерде стрелкасы бар. Стрелкасы бар. Только период деген. Жалал-Абадтын аты түбү. Ооба, Жалал-Абадтын аты. Таза. Кайман атын кандай койдуң? Кайман атын ракета деп койдум. Ракета. Ооба. Бою канча чыгат ракетанын? 57-ге жооп берем. 57-ге жооп бересиң. Газыктар, туяктар таза. Баары таза, Теп иштебейби? Теп иштебейт экен. Тебилген жерлери бар. Чабылып жүргөн ат бекен ракета. Чабылып жүргөн экен. Эмне себептен ракета койдуң эми? Аттын кыймыл аракетине карап, баскандарына карап койдум. Ден соолугуна, жебичине жооп бересиң. Баарына жооп ака. Кандай улакта жүрдү дедиң атты? Ака, улагын айтса, улагына ишеничтүү ака. Улак ишеничтүү, таамай. Таныш акалардан алып келдим. Улагына жооп деп алдым ака. Бакасы сабат жарай коюш мүмкүн эмес ака. Курстугу жүрөгүнө. Бул 5-5ке ham чалып жүргөн экен да. 5-5те да жүргөнбү? Сен кийин бастырып койчу. Мынакей туугандар, 1-номердеги ракета Кайман атындагы кыргыз жылкы болуп атат, Жалал-Абадтан чыккан деп айтты. Ракета туугандар. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Болду эми, бул чаңытып үрдүң го бар жок. Ракетаны токтот. Курч күлүк экен жаныбар, Ооба. Почему мындай баш кабактарыны көкүрөк эмелерин тартып коелу, мына баш кабак. Умролорунан тартпаган ака, ончо-мунча. Жоон жолпу келген ат экен. Теп тиштеп жаман өнөрү жок, онда жоош элеби? Баары жоош ака. Бул өзү үйдөн келгенине 1 ай болду эле экен ака. Үйдөн келдиби? Үйүнө ham жооп муну. Эми ракетанын баасын айтчы, Алмаз. Ака, баасын мен жакын эле коем, 3200. 3200 доллар. Мына 1-номердеги аттын баасы 3200 деп айтылды туугандар. Бизден алыстабаңыздар. Мына 2-номердеги дагы бир жакшы ат экен. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, чабып көрсөтүп берди муну дагы. Мында маалыматына чогуу күбө болсок туугандар, атты көрүңүздөр. Кайсы бири көңүлүңүздөргө туура келсе байланышасыздар. Алмаз чабандес дагы бир жакшы аттарды өзүңүздөр байкагандай эле чыгарып жүрөт. Алмаз, бир токтотчу, мүчөлөрүнө тартып, буну дагы маалыматын жакшы жеткирип алайлы. Жаныбар, кою бер дейт коет. Ака, бул такшалган ат ака. Такшалганбы? Ооба. Бул аттын эми жашы канчада бул ат? Жашына келсек, жашы 8 жаш ака. 8 жаш. Ооба. Күчүндө экен, табында экен анда. Табында бир баланы улакчы кылат ака булчу. Баланы улакчы кылат. Улакчы деген. Казыктар таза? Казыктар таза ака. Көкүрөктөрү да мына кабактары бир башка го. Кою бер деп сартта турат го. Жебичине жооп бересиң. Жебичи, ден соолугу баары жакшы ака. Бою канча чыгат бу 2-номердеги аттын? Ака, бою 55 менен 60 ортосу. 55 менен 60 ортосу. Чат каяктары да кең, мындай суагай ат экен. Кличкасы Кайман ат кандай эми? Bunun kayman atını kara kuş da koydum. Kara kuş.
Бул эми кайсыл жердин аты? Бул Карагулжандан ака бул. Карагулжадан чыккан ат. Кара куш. Таза кыргыз жылкысы ака. Кыргыз жылкысы. Ооба. Мындан улагына, үйүрүнө жооп ака. Улак үйүрүнө жооп. Кандай улактарда салын чабылды деди буну. Эми ака бул Кыргызстандын ичинде эле. Ака улагына, торпогуна жарап жүргөн ат бул. Текеге да, торпокко да жарайт. Ат жүгүргүсө эле келип калды окшойт, а? Ден соолугуна, жебишине жооп. Ден соолугу, жебиши баардыгы жакшы ака. Эми кара куштун дагы бир өзүнчө мындай бир скоросун көрсөтчү. Бул чабылып жүргөн аттарбы? Чабылып жүргөн. Экөө тең. Ооба. Поворотторунан көрсөтүп койгон. Поворотторуна көрсөтүп кой. Көрүп турасыздар туугандар, аттарга кызыккандар, номерлерге байланышасыздар. Кара куштун баасыны канча коет, чогуу болобуз. Токтото берем, атты көп кыйнама, ат зор экен мындайча айтканда. Ака, бул дагы үйүрдөн келген. Бул да үйүрдөн келген. Курчаттар келип калыптыр экөө. Биринен бири кем калбаган. Биринен бири кемчилик жери жок. Эми кара куштун, кара кердин баасы канча? Бунун деле баасы 3200. Мунун деле баасы 3200. Окшош сен адабы? Окшош сен окшош атта. Анан реальный бирөө алам десе жакшы кемит бересиңби? Бирөө алам десе арзан кылып берем ака. Жуун алам деген адамдар болсо. Жууна сатылат. Ооба, жууна сатылат. Номерлериңи айтып атсаң? 72 менен. Плюс 996 772 менен 77 13 93. 77 13 93 номери менен байланышасыздар туугандар. Биз ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.